Рахмат, урматтуу Дастанбек Арсбекович, урматтуу депутаттар, жыйындын катышуулары. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктар жана ардак наамдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталып жатат. Аталган мыйзамдын маңызы конкреттүү токтоло кетсем, биздин 2017 жылы жаңы кабыл алынган мыйзамдын редакциясына ылайык көзү өтүп кеткен кандай гана коомдук мамлекет ишкер болбосун, ошол ким болбосун, көз өткөндөн кийин башка мамлекет сыйлыктар менен сыйлоого жана ардак наамдарды ыйгарууга болбойт деген редакция менен кабыл алынган. Өзүңүздөргө маалым болгондой, 2018 жылды 21 октябрында коомдук жана партиялык ишмер Ибраим Султан Ибраимовичтин 90 жылдык мааракеси белгиленип, мына ошол жерде мамлекет башчысы урматтуу Сооронбай Шарипович тарабынан Султан Ибраимович эл баатыры катары элдин оозунда калып атат. Кандай деген мамлекеттүүлүктүн түптөлүшү үчүн Кыргыз мамлекеттин экономикасына, айыл чарбасына жана башка тармактарына зор салымын кошкондугун белгилеп, замандаштары дагы ошол мезгилде бирге иштешкен кесиптештери дагы ал инсандын улуу сапаттарын белгилеп, жана мамлекеттин өнүгүшүнө кошкон салымдарын баса белгилеп, ушул Кыргыз эл баатыры наамын ыйгаруу боюнча президенттин демилгесин колдоп, кубаттап кетишти. Биз, урматтуу депутаттар, бир топ аты аталган депутаттар биргеликте ошол мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизип сунуштап жатабыз. Кечирим сурайм. Мындайча айтканда, кимдерге көзү өткөндөн кийин баатырлык наам берилиши мүмкүн? Бул Кыргыз Республикасынын, Кыргыз СССРнын коммунисттик партиянын борбордук комитетинин биринчи катчыларына, Кыргыз СССРнын Жогорку Советинин президиум төрагаларына, Кыргыз СССРнын Жогорку Советинин төрагаларына, Кыргыз СССРнын министрлер советинин төрагаларына деп конкреттүү кызмат ордуларын белгилеп көрсөтүп атабыз. Мунга чейин кимдерге берилип келчү? Аскердик кызматтык жана жарандык мамилет аткарууда баатырдык кадамдарды тайманбастан эрдик көрсөткөндүгү үчүн эрдик медали менен сыйлоо көзү өтүп кеткенден кийин да жүргүзүлүп келген, мындан бери да кийин да жүргүзүлө бермекчи. Муну мен баса белгилеп кетким келет. Кээ бир массалык маалыматтык каражаттарынан учурунда туура эмес маалымат чыгып кеткендиги үчүн. Урматтуу депутаттар, ошол мыйзамдын долбоорун биринчи окууда колдоп бериңиздерди суранам.